Қырғыз президенті Садыр Жапаров жоғарғы кеңестегі депутаттардың жалақысын қысқартты. Ел шындықты білсен. Адахан Мадумаров мандат алғандан кейін қамалауы же соодалашабы бүтін Қырғызстан партиясы араңдан зорғы парламентке өтті. 11 жылдан берки қиялдар ишке ашты. Бирок Курманбек Бакиевтің режимінде Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп туруп, Баткендеги 275 метр жер үстү чыккынчылык жасап протоколго кол коюп салганын президент Садыр Жапаров айткан. Анын айынан тажиктер менен чек ара маселеси ушу күнгө чейин татаалдашып турганына эмне дейбиз? Бул боюнча камак алынарда болжонгон. Кызыгын түшкүр Адахан Мадумаровдун куйтулугун карап, партиясы жогорку кеңешке өткөндөн бери тымпыйып отурат. Кызыл тили соймондой калыптыр. Басы ал 1 жылдан бери Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди каарып, зарын чачып, кызандай жамандап келген да. Буга мандат эле керек беле, ушунча да жойкумабы? Баса президенттин сөзү жерде калбаса керек. Мамлекетте чыккынчылык жасаган адам кайсы мезгил болбосун жазасын алышы зарыл. Эл карап турат. Айрым маалыматтар боюнча Мадумаров мандат алгандан кийин камалар айтылууда. Күтө туралы Булак Азия Ньюс кезетти. Ел шындықты білсен. Бактыбек Камаматов Бакиевтин бандиттик режими кайра орноду. Мындай пикирин саясатчы Бактыбек Камаматов Политклиника медиасына маек берип жатып билдирди. Мен буга чейин деле айткам, биз абсолюттук хандык режимде жашап жатабыз. Адамдын айткан сөзү үчүн куугунтукка алынган заманга келип калдык. Мындай кысымды өз учурунда Бакиевдин малында көргөнбүз. Адамдар камалды эле тим болбосун 40тан ашуун эр азаматыбыз атылып кеткен. Акырында жөн кетпей 100гө жакын адамды атып кеткен. Азыркы бийликтин башкаруу режими дал Бакиевдикине окшош. 2010-жылы ушундай проблемалардан кутулдук деп ойлогонбуз. Тилекке каршы ошол реваншисттик күчтөр бийликке келди. Кайра ошолор жеңип келип, бүгүн ошол биз жокко чыгардык деген режим кайра орноду. Коёндой окшош кысымдары мыйзам талаасынан чыгып кетип, түшүнүктөр менен башкаруусу баары окшош, деди. Булак аргумент KG. Ел шындықты білсен. Баарынан дал ушул Камаматов окшоп тим эле жер жүзүндө жок патриот апасынан башка эч бир жан өппөгөн, аппак жерде жаткан, чөпкө да зыяны тийбеген, таптаза болуп бакырып чакырган, калдыраган куру челектердин коркушубуз керек. Бул какылдаган шалаак ооз Камаматов Бакиевдин өлкө башкаруу учурунда Ошмуда мугалим болуп иштеген экен. Ошол кезде майыптарга деп чет жактан фондко келген жардамды жеп коюп, ошол кылмыш үчүн университеттен айдалган дешип, азыркы күнгө чейин эл ичинде айтып келишет. Сөз жөн жерден чыкпашы баарына маалым. Мына ошондон кийин Камаматов туура эле барып Текебаевдин партиясына кошулат. Текебаевдин партиясына кимдер кирген, кандай адамдар экенин жакшы билебиз. Бекеринен мародер партия деген атка конбогонда, кыйшык жатканда кыя басып өтпөгөн колу туткалар топтолушуп, өзүндө турса айып, эми минтип Бакиевдин башкаруу мезгилин сындап калыптыр, уяты жок. Жетим жесирдин айыптардын акысына кол салган адамдан жакшылык күтүп болобу? Мына эми баарын сындап кокуй уру кетти деп урунун өзү кыйкырып жүрөт. 89% эл шайлаган бийликти бандиттик бийлик деп атаган үчүн жооп берсин. Эмне биз калың кыргыз эли бандиттерди шайлап башкартып олтурабызбы? Азыркы бийлик өздөрүн бандиттешип эле болсо, анда Камаматовго чара көрүшсүн. Булары жок түрмөгө түшүп жер менен жексен болгон, аброюн көтөрүп чыгам деп ойлоп жатат окшойт. Түрмөгө өзүм барам дегенине караганда, өмүрүнүн аягына чейин түрмөдө жатса да авторитети көтөрүлбөйт. Тескерисинче, ал жерде Камаматов окшогон жалган жалаачы, куру дооматчылар тарбиялап молдо кылышат. Муну ошол жер түзөөсү анда эч ким оң жолго сала албайт деп Шаамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ел шындықты білсен. Дастан Жумабеков менен Тазабек Икрамов коомчулукту шок кылды. Жаңы парламенттин курамын көрүп жаңынан түңүлөсүн. Алардын көбү сабатсыздык оройлугу менен элге таңылган капчыктар, калың дипломдору, жасалма эргулдар. Ал эми аялдардан Камила Талиева, Надира Нарматова, Чолпон Султанбекова сыяктуулардан кыйраткан иштери жок, жогорку кызматтардагы жоруктары менен гана таанылышкан. Макале болуп атагы ташка жарган Дастан Жумабеков менен Тазабек Икрамовду шайлаган элдин тандоосуна таң каласың. Экөөнүн кайрадан шайланышына коомчулук шок болду. Кайран кыргыз качан оңолосуң? Булак Азия Ньюс кезети. Ел шындықты білсен. Аида Касымалиева Шайлообек Атазовго жогорку кеңештин трибунасын кайымай түшүүгө колдонбогула. Бүгүн 9-декабрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов депутат Нурбек Алимбеков тууралуу айтты. Президентибиз мамлекетте тазаланууну баштады. Бардык кадрлар, депутаттар таза кол болгула, деди. Нурбек Алимбековдун 10 жылдан бери депутаттык ишмердүүлүгү жөнүндө так маалыматтар тиешелүү органдарга келип түшкөн. Ага март айында иш козголушу керек болчу. Бул боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге арыз түштү. Алимбеков түшкө чейин депутат, түштөн кийин коммерсант, дейт Шайлообек Атазов. Жогорку төрагасынын милдетин аткаруучу Аида Касымалиева: биз кечээ сессияда айтканбыз, өзүңөр сот аркылуу чечип алыңыздар. Трибунаны кайымай түшүүгө колдонбогула, дейт. 8-декабрда депутат Шайлообек Атазов кайрылуу жасап, Нурбек Алимбеков шайлоодо мыйзам бузууларга барганын айткан. Мындан улам Нурбек Алимбеков Шайлообек Атазовго жооп кайтарган. Булак Super.KG. Ел шындықты білсен.
Айпери Кубик кызы жалаңач сүрөттү бул искусство деп жар салган заман болдубу? Эсиң барда этегиңди жап деген сөз бар кыргызымда. Бул макалдын төркүнү Нурчайым Айпери Кубик кызы Instagram баракчасына чечмелеп берди көрүнөт. Ал коомчулукта катуу талкууга алынган Назира Айтбекованын жалаңач сүрөтүнө атайын пост жазып кыргыз кызынын эркиндигин жазып чыкты. Жалаңач сүрөттөрдү киргизип искусство чыгармачылыкты даңазалап өзүн сүйгөн адам болуп, бул иши уят эмес, өзүнөм каалаганымды кылам деп жар салган, башкалары аны колдоп, ага баа берген кандай заман болду. Эскертүү мусулманга деп айтылат, соңку зынакор болуп өз денесин акчага сатат. Азыр заман ушундайбы, сойкудан төмөн болуп калбадыбы дейм. Жалаңач денесин бекер эле жарыялап көрсөтүп, пайдаң тийсин тийбесе зыяныңды келтирбей деп тазалыктын белгиси иманда. Илгертен кыргыздын искусствосу ушундай беле, Курманжан Татко өзүнүн ишин сыйлаганбы? Кыргыз кызы качан жалаңачтанып ошонусу менен сыймыктанды эле. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз. Кийинки муунга кандай үлгү болуп жатасың? Бир да эркек энесинин жалаңач денесин эле алдында көрсөткөнүнө чыдабастыр. Эркек деген кызганчак болот, эртеңки күндө аттиң болуп калбасын. Эскерттим, эртең кыямат күнү мага асылбастар эч ким. Аллах баарыбызга ыңсап берсин, туура жолдон адаштырбаңыз, шерменде кылбасын. Кечирим сурайм, катуу кетсем, силерге күйгөнүмдөн пост жазылды. Мага баары бир болсо жөн гана коет элем. Бул баарыбызга тиешелүү дейт ал. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Депутаттык комиссия Жээнбековду абактан чыгаруунун чечимин кабыл алды. Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков шектелген кылмыш ишин иликтеген депутаттык комиссия башкы прокуратуранын сунушун четке какты. Комиссиянын төрагасы Канат Исаев иликтөөнүн натыйжасында депутаттык топ төмөккүдө тыянак чыгарганын билдирди. Асылбек Жээнбеков көпчүлүк депутаттардын макулдугусуз кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана камакка алынган деп таанылсын. Ал УКМКнын төргө абагына токтоосуз бошотулууга тийиш. Башкы прокуратуранын Жээнбековдун жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү сунушун канааттандыруу үчүн жетиштүү негиздер жок деп таанылсын. Анткени Кумтөр Алтын кенинин ишин текшерген депутаттык комиссиянын отчетун кароодо, токтом долбоорлорун талкуулоодо жана чечим кабыл алууда Жогорку Кеңештин регламентин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бекем сактоо менен аракеттенген. Кол тийбестигинен ажыратып, кылмыш жоопкерчилигине тартууга макул берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштамасынан баш тартылсын. Белгилей кетсек, ноябрдын аягында башкы прокурор Курманкул Зулушев 3 эл өкүлүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү сураган. Анын сунуштамасын кароо үчүн 7 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Золпукаров үстүбүздөгү жылдын июнь айында Кумтөр долбоорун ишке киргизүүдөгү коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген шек менен кармалган. Алар учурда УКМКнын төргө абагында. Ал эми Бакыт Жетигенов бийликти басып алууга белсенген деген шек менен шайлоонун алдында кармалган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров менен Асылбек Жээнбеков кудалашабы? Жогорку Кеңештин экс-спикери Асылбек Жээнбеков менен жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун үй-бүлөлөрү кудалашабы? Кечээ социалдык тармактарда Жапаровдун уулу менен Жээнбековдун кызынын тою 20 декабрда белгиленди деген маалымат чыкты. Кактус медиа парламенттин депутаттарга кайрылып, алар той жөнүндө укту беле деп сурашты. Бир нече депутат Асылбек Жээнбеков менен Акылбек Жапаровдун балдары 2 жыл мурун эле Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган кезде үйлөнөбүз деп жүрүшкөнүн айтып берди. Бирок Жээнбековдордун үй-бүлөсү каршы чыгып, Жапаровдордун тегине албай койгон. Ошондуктан жаштар үйлөнбөй калышкан. Эми азыркы тапта ойлору өзгөрсө керек деп депутаттар айтып беришти, бирок той жакынкы күндөрү боло турганын көпчүлүгү билбептир. Дагы бир депутаттын айтымында ушунча убакыттан бери саясатчылардын балдары сүйлөшүп жүрүшчү, бирок Асылбек Жээнбеков камактан чыккандан кийин той өзгөрүлөт деп ойлогом деди. Так эмес маалыматтар боюнча баланын аты Максат, ал эми кыздын аты Бегимай. Эске салсак, Асылбек Жээнбеков Кумтөр иши боюнча камакка алынган. Учурда ал УКМКнын СИЗОсунда отурат. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.